Президент Сатыр Жапаров бүгін Чүй облысына жасаған иш сапарын алқағында Жайыл районындағы Жунда мунайды кайра иштетүүчү заводуна барып, аны ишке киргизип, өндүрүш кубаттуулугун жогорулатуу линиясына капсула салуу аземине катышты. Мамлекет башчы тарабынан салынган мезгил котусу Кыргыз-Кытай достугунун маанилүү символу болуп калды. Иш чаранын жүрүшүндө мамлекет башчыга сөз берилип, ал Жунда заводунун тарыхына бир аз токтолуп кетти. Жунда Кыргызстандан мунайды кайра иштетүүчү ири заводдордун бири болуп саналат. Ал жакта бензин, дизель, майдын түрү, суюлтулган газ сыяктуу продукциялар өндүрүлүп, мунайды кайра иштетүүчү заводдун кубаттуулугу жылына 800 тонна даяр өндүрүмдү түзгөн. 2020 жылы февраль айында заводдун иши убактылуу токтотулган. Бирок кийин Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жакшы жыйынтыкка келишкен. Заводду кайра ишке киргизүү маселеси Кыргызстан үчүн маанилүү орунду ээледи. Кытай тарап менен тыгыз сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатты. Кытайга болгон мамлекеттик иш сапарымдын алкагында дагы бул маселени Кытай эл республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырза менен талкууладым. Жыйынтыгында Си Цзиньпин мырза саясий эрк билдирип, чечкиндүү колдоосун көрсөттү. Ушундан улам бүгүн биз позитивдүү, жемиштүү жыйынтыктарга келип кубанып турабыз. 2023 жылдын ноябрь айынан баштап 2024 жылдын март айына чейин кыска мөөнөттүн ичинде олуттуу иштер жасалды. Кайра иштетүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, технологиялык жактан жаңылоо жаатында капиталдык ремонттор жүргүзүлдү. Азыр эми өз ишин жаңы кубаттуулукта баштаганы турат. Ошону менен катар эле заводду модернизациялоо иштери дагы бүгүн башталат. Өлкөнүн өнөр жайы үчүн маанилүү делген бул заводко мамлекет ыңгайлуу шарттарды түзүп, колдоосун көрсөтүп, дайыма коштоп турабыз. Заводду модернизациялоо иштерине жалпысынан алганда 450 миллион АКШ долларына жакын өлчөмүндө инвестиция киргизилет.